Топурактагы органикалык заттардын үлүшү анчалык деле жогору эмес, бирок ролу абдан ар түрдүү жана маанилүү. Айрыкча Кореяда азык заттарын сактоочу, кубаттуулугу төмөн гранит топурактары көп. Ошондуктан органикалык заттар айыл чарбасында өтө маанилүү ролду ойнойт. Ошентип айыл чарба өсүмдүктөрүн өстүрүүдөгү органикалык заттардын ролун карап көрөлүчү. Биринчиден, органикалык заттар топурактын азык топтоо жөндөмүн жогорулатат. Топурак негизинен топурак бөлүкчөлөрүнүн бетинде терс электр тогуна ээ. Ал эми органикалык заттарда терс электр энергиясы бар. Органикалык заттар канчалык көп болсо, калий, кальций жана магний сыяктуу оң элементтер топурак менен электрдик байланышта болуп, анын запасын көбөйтөт. Экинчиден, топурак сакталган суунун көлөмүн көбөйтөт. Топуракта суу негизинен топурак бөлүкчөлөрүнүн ортосундагы боштук деп аталган мейкиндиктерде сакталат. Топурактын курамында органикалык заттардын көп болушу коллоидтик органикалык заттардын көптөгөн тешикчелеринде суунун топтолушун шарттайт. Жамгыр жаагында топуракка кирген суу органикалык заттарга топтолот. Ал эми кампаланган суу кургак күнү кайра колдонулуп, эгин үчүн пайдалуу болуп, кургакчылыктын зыянын азайталат. Үчүнчүдөн, топуракты көптөгөн азык менен азыктантат. Органикалык заттарда азыктын ар кандай түрлөрү бар. Бул азыктар микроорганизмдер тарабынан чиригенде топуракка кайра бөлүнүп, өсүмдүктөрдү өстүрүү үчүн пайдалуу азык катары колдонулат. Төртүнчүдөн, топуракты бекемдеп, турукташтырат. Органикалык заттар жерге киргенде ар кандай микроорганизмдер аны органикалык затты ажыратуу үчүн азык катары колдонушат. Бул учурда топурактын бөлүкчөлөрү микроорганизмдер болуп чыгарган былжыр менен бир калыпта болгон чымдарды пайда кылышат. Чоң жана кичинекей мейкиндиктер топуракта кеңейип, жерди жумшартышат. Мындан тышкары, жамгыр суулары жерге жакшы сиңип, аба айланууну жакшыртып, өсүмдүктөрдүн тамыры менен дем алышына жардам берет.